Мен азыркы тапта Түп районуна караштуу Кош Дөбө айылында турам. Бул жерде жаңы заманбап мектеп салынып, эгемендүүлүк күнүнө карата салтанаттуу ачылыш аземи болуп өттү. Жаңы салынган мектеп өзү 100 орунду келип, кеңири кабинеттер, заманбап спорт зал, ошондой эле компьютердик класстар менен жабдылган. Эми айылдын жаштары жаңы заманбап мектепте 1-сентябрдан баштап окуп башташат. Иш-чара эгемендүүлүк күнүнө карата уюштурулуп, салтанатка өлкө башчысы Садыр Жапаров онлайн режимде катышып куттуктоо сөзүн айтты. Буга чейин айылда болгону 4 жылдык гана башталгыч мектеп иштеп келген. Эми болсо айылдын окуучулары өз айылында билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушууда. Жаңы мектеп заманбап талаптарга ылайык курулуп, кеңири класстар, китепкана, спорт аянтчасы менен камсыздалган. Ушул мектебибиз 11 жылдык болду. Окуучулардын баары тең айылыбыздан окуйт. Ошондо мындай айтканда чоң маселебиз көйгөйүбүз чечилди деп ойлойбуз. Эми буюрса ушул мектебибизден буюрса келечекте илимдүү, билимдүү, мекенчил, ыймандуу окуучулар чыгат деп биз терең ишенебиз. Мектеп 100 орунду мектеп деп салынды. Ичинде 8 класс, комплект класс бар. Дагы кошумча актовый залыбыз бар, библиотекабыз бар, жана спорт залыбыз бар. 1-сентябрга карата ошондой эле Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү майрамына карата бүгүн ачылышы болду. Мындан тышкары азыр Түп районунда дагы 2 объект ачылды. Ачыла турган ардында турат. Бул Каркыра айылындагы орто мектеби, ошондой эле Кең Суу айылындагы бетон чыгара турган заводдун ачылышы азыр болот. Курулуш иштери 2024-жылы башталып, быйыл толугу менен аяктады. Жергиликтүү тургундар жаңы мектеп айылдын билим берүү деңгээлин көтөрүүгө чоң салым кошоорун белгилеп, кубанып турган чактары. Мына мектебибиз кут болсун, ушул мектебибизден жакшынакай жаштар өсүп чыксын. Илимдүү, билимдүү жаштарыбыз да чыккан бизден. Жиялифтердин баары мына илимдүү жаштар көптү айта берсекчи. Анан жакшынакай ойлойм, дагы илимдүү билимдүү балдар чыгып, айылыбызды дагы жакшылыкка, дагы чоң нерселерди алып келгенге Кудай таалам насип кылсын. Албетте эң мыкты сезимдер болот экен, себеп дегенде буга чейин мисалы Долон айылы 3 километр алыстыкта, Арал болсо 4-5 километрге чейин, ошончолук аралыкка чейин мисалы биздин убакта маршрутка жүрчүмүз да, анан жөө барып келип окучубуз да. Анан кышкысын суук болот, жазында ысык болот, ошондой күндөрдө кыйын болчу. Мындай шарттар түзүлгөнү демек баарыбыз үчүн эле кубаныч болуп жатат. Эми ушу мектептен кут болсун бир туугандарыма, ушу биздин бөбөктөрүбүз окуп атат. Дайыма деген ушул мектептин ичинен деген наристелердин күлкүсү чыгып, ушу жерден терең билим алып, ушу биздин Кош Дөбө айылынан жакшы билимдүү, илимдүү инсандар көбөйүп чыга берсин демекчимин. Эскерте кетсек, быйыл Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 34 жылдыгына карата өлкө аймагында бир катар социалдык объектилер, мектептер пайдаланууга берилүүдө. Медербек Кеңешев, Баатыр Абиев, Ысык Көл жаңылыктары, Түп районунан.